Assalamu алейкум багбандар. Бүгүн сиздер менен анжир өстүрүү, андан кийин анар өстүрүү, анжир, анар өстүрүү боюнча сүйлөшөбүз. Туугандар, суук жерлерде анжир жана курма, анар, жүзүм өстүрүү мүмкүн эмес деп айтабыз. Көбүнчө биз азыр 1200 деңиз деңгээлинен бийик жерде турабыз, салкын жерде. Анжир өстүрүүдө, анар өстүрүүдө ар дайым деле ысык жерде эмес, салкын жерде да өстүрсө болот. Бир гана өзүнүн сыры бар. Бул билесиздер, анар, анжир, жүзүм бардыгы топуракка көмүлө турган өсүмдүктөр. Бул өсүмдүктөрдү кышында топуракка көмүп, эрте жазда эртерээк ачпастан кечирээк топуракты кызыткан абалда, топурак аябай кызып, топурак кызыган убакта ачсаңыздар, анжир, анар бардыгы тезирээк бышып жетилет. Суук жерлерде билесиздер, мөмө бышпастан туруп суук түшүп кетет. Ошол себептен анжир жетиштирүү, курма жетиштирүү, анар жетиштирүү суук жерлерде мүмкүн эмес деп билебиз да. Ошол себептен анжир, анарларды ошол кышында көмүп, эртерээк эмес, кечирээк топурагын ачып, жана көмгөндө дагы бир аз калыңыраак көмүшүбүз керек. Эрте жазда болсо кечирээк топуракты ачуу менен топурак канча кызыган абал болсо, ошол убакта дарак дагы тезирээк өсүп, тезирээк мөмө кирип, тезирээк бышканга өбөлгө түшөт. Ошол себептен бардыгыңыздарга анар, анжир, курма, жүзүм өсүмдүктөрүнү салкын жерде да туура технологиясы менен өстүрүшүңүздөргө чакырып өтөбүз.